Коронавирус жана пневмония илдети күч алгандан бери жарандардын көпчүлүгү чочулап, дүрбөлөңдөргө туш болуп жатышат. Тактап айта турган болсок, психологиялык жана неврологиялык кеңештерге муктаж болушууда. Мына ушул жагдайды эске алуу менен биз бүгүнкү программабызда Ош шаардык ооруканасынын дарыгери, нейрореаниматолог Камбарова Айдана Мухтаралиевна менен маек курабыз. Маегибизди баштай берели. Бүгүнкү акыркы Кыргызстандагы кырдаал боюнча токтолуп өтсөңүз, учурда бейтаптардын абалы кантип жатат, баягы дүрбөлөңгө түшкөндөр, кайрылгандардын саны кандай болууда? Негизи неврологиялык, психологиялык жактан бүгүнкү күндө Кыргызстанда абал кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Жалпы кыргыз элим бүгүнкү күндө абалын туруктуу деп айта албайбыз. Начарга эсептелет. Себеби күндөн күнгө дагы эле пневмония оорусу менен ооругандардын саны арткан. Жалпы элдин психологиялык жана моралдык абалы начар. Акыркы 2 айдан бери депрессияга түшкөндөр, самовнушение кылгандар, өзүн өзү аңдыгандар, оорудан корккондордун саны көбөйүп барат. Бир аз грипп болсо деле, муздак суу ичип коюп жана ангинанын формалары болсо деле келип кайрылгандар бар. Мен жөтөлүп атам, менде слабость болуп атат, мен пневмония же коронавирус болуп калбадымбы деген пациенттер күндөн күнгө аргын. Баарыңыздарга айтарым, биринчиден өзүңүздөрдү кармаңыздар, психологиялык тараптан жабыркабаганга аракет кылыңыздар. Бул оору баарыбыздын эле немебизде, ар бир адамдын башында бар дей албаймын. Бул индивидуальный организм защита деп коебуз. Ар бир адамдын өзүнүн иммунитетине байланыштуу. Мүмкүн болушунча сыртка адам көп жерлерге, супермаркеттерге, дем алуу жайларына жана бизде бар, сиздерде ашканалар иштеп атат. Ашканалардын көзөмөлдү толук өткөнүн билбейбиз. Ошондуктан сырттан тамактанбаганга аракет кылыңыздар. Мүмкүн болсо эртең менен парктарга айланып, зарядкаларды кылып, өзүңүздөрдү мындайча айтканда комедияларды көрүп, китептерди окуп, адабияттарды окуганга аракет кылыңыздар. Өзүңүздөр канчалык бир нерсе менен алаксыткан жүрүңүздөр да, сиздер ошончолук депрессиядан арыласыздар. Адам качан гана жалгыз калган учурда же жандай психологиялык нарушение боло турган нерселерди көргөн учурда гана психологиялык жактан жабыркашат. Азыр тамак аш боюнча дагы сөз кылып кеттиңиз, маркеттеги азык түлүктөрдөн алысыраак болгон жакшы депчи. Негизи кандай тамактар сунушталат? Мисалы, ушул тамак ашка дагы байланыштуу пайдалуураак жактары барбы? Өзү биз медиктер айтабыз, коюу тамактарды жеген сайын организмдеги холестериндин нормасы көтөрүлөт. Ошондуктан жүрөк кан тамырлардын сырткы бөлүктөрүн холестерин басып калгандыктан майда кан тамырларга нагрузка түшөт. Мүмкүн болушунча кайнатма, дымдалган жана суук тамактарды көбүрөөк ичкенге аракет кылышыбыз керек. Азыр айтыңыз, баягы бир нерсе менен алек болуп, өзүңөрдү баягы алаксыткыла депчи, алыс болгула деп. Ошентсе дагы мисалы илдетке чалдыкпагандардын арасында дүрбөлөңгө түшүп, өзүн баягы психологиялык жактан жабыркатып алгандар дагы ошол учурда көп турбас. Маселен, биздин айланабызда деле ошондой адамдар бар да, мисалы, бул бизге деле жугат экен, биз деле ооруп калышыбыз толук мүмкүн депчи. Анан ошол эле учурда баягы эл ичинде дагы айтылат да, нерви жука, нерви калың деп. Баягы бул адамдын өзүнүн баягы биологиялык дагы дагы көз каранды эмеспи? Баягы ашыкча дүрбөлөңгө түшүп, Черепне давлениясы барлар, анан жашы өткөн адамдар, характери, бул ар бир адамдын нерв системасынын түзүлүшү өзүнүн мындайча айтканда аурасына байланыштуу да. Анан айланасындагы адамдар эгерде аурасы слабый адамдар болсо, уже аны көрүп, мисалы үй бүлө мүчөлөрүнөн мен ооруп калган окшоймун, мен ушинтип жуктуруп алдым окшойт, мен бир нерсе болуп атам десе, уже бала чакасы, үйдөгү жолдошу баардыгы ошол нерседен кабатыр алып өздөрүн аңдып башышат. Ошондуктан үй бүлө башчылары өздөрүн колго алып, терең жакшы көз караш менен карап,
үй бүлөсүндөгү адамдарга мындайча айтканда психологиялык моралдык жактан жардам беришет. Ошол эле учурда үй бүлө тууралуу кеп козгодуңуз. Үй шартында мисалы ошол эле дүрбөлөңгө түшүүдөн, психологиялык ооруга чалдыгуудан кандай көнүгүүлөрдү жасаса болот? Бир өзүнчө көнүгүүлөр барбы? Сиз айттыңыз жана китептерди окуу керек депчи мисалы. Да кандай көнүгүүлөр бар? Эмнелерди жасасак бизге жакшы натыйжа берет? Эмнелерди айтат элеңиз? Эртең менен тургандан кийин дыхательный гимнастика жасаш керек. Бул дыхательный гимнастиканы бир эле пневмония болгондор же ооруган адамдар эмес, адамдардын уже түндө уктаган учурда бүт организмине салат. Эртең мененки физзарядка бул организмди тулку бойду чыңдайт, дем алуу системасын жакшыртат жана сөөктөрүбүздүн иштөө рефлексин өзүнүн ордуна келтирет. Дыхательный гимнастикалар жасаса болот. Эртең менен күнүгө сөзсүз өтө көп нагрузкадан баштабаш керек. Жакын аралыкта жүгүрсө болот. Таңкы эртең мененки дыхательный гимнастикалардан сырткары үйдө эле физзарядкаларды жасаса болот. Азыр физзарядка гимнастика деп атасыз, аралыкка жүгүрүү дейт. Бирок бул көнүгүүлөр бардык эле жарандарга сунуштала береби? Көпчүлүктүн билесиз баягы муун оорулары менен жабыркаса алар азыр биздин кеңешибизден кийин ошол нерсени жасап, тескерисинче ден соолукка зыян. Адамдарга, жүрөк патологиясы бар адамдарга, онкологиялык ооруларга бул физнагрузка мындайча айтканда оор келиши мүмкүн. Дыхательный гимнастика булар бардык эле адамдарга сунушталат. Ошондо ден соолугу чың адамдарга гана сунуштайсыз, бул баягы көнүгүүлөрдү жасап турууну. Рахмат. Бул бөйрөк оорусу, өт оорусу бар адамдар болот, аларда холецистит, бардык эле экинчи адамдарда кездешет өттүн толуусу. Ал адамдарга уже болот. Ал кайсыл адамдарга болбойт, уже жүрөккө стенд койдурган адамдарга. Анан коронарный болезнь сердца или сердечная астма деп коебуз. Жүрөктүн астмасы, сердечный астмасы бар адамдарга болбойт. Анан ошондой эле онкологиялык оорулар менен ооруган адамдардын иммунитети слабый болот, организм слабый кеткендиктен физнагрузканы көтөрө албайт. Ошол адамдарга уже болбойт. Аларга кандайдыр бир жеңил түрүндө көнүгүүлөр барбы же жанагы эле күчтүү талап кылбаган китеп окууларды сунуштайсыз? Кандай окулат? Көнүгүүлөр бар, мисалы күнгө эртең менен саар турган учурда сөзсүз шар бөлөсө бул дыхательный гимнастика болуп эсептелинет, жана өкпөнүн ички органдардын иштешине жакшы өбөлгө түзөт. Өзүн оорсулукка салбастан күнүнө биринчи күн 1, экинчи күн 2, 5, бир күндө 5тен шар бөлөсө болот. Дыхательный гимнастика катары эсептелинет. Биз кезектеги суроого орун бере берели. Мисалы, коронавирус илдетинин баягы жеңил түрүнө ооруп айыккандан кийин деле ошол мээге, нерв системасына зыянын тийгизет деп айтылып жүрөт да, бул канчалык деңгээлде чын? Эгерде ошондой болгон болсо, нерв системасына, биздин мээбизге олуттуу зыянын тийгизе турган болсо, кандай ооруларды келтирип чыгарышы мүмкүн же кайсыл ооруларды кайра козгойт? Акыркы бир айдын ичинде Бишкектен жана башка өлкөлөрдүн инфекциялардын изилдөөсүнүн негизинде коронавирус очаговый симптоматика, неврологический симптоматикаларды берип атат деген бар. Бирок точно медицинада ал нерсе доказательный болгон эмес. Коронавирустун иммунитетке таасир берет. Кээ бир адамдарда жеңил, орто жана оор түрү болуп эсептелет. Кайсыл адамдарда коронавирус оор өтөт. Сахарный диабет деген оору бул бардык организмдеги обмен веществосунун бузулушу. Ошол адамдарда онкологиялык оорулары бар адамдарда жана гепатит Б, С жана гепатиттин түрү менен ооруган адамдарда иммунитет слабый болот. Стресске кабылганда, психологиялык жактан баягы дүрбөлөңгө түшкөндө кандай негизде дарылоо жүргүзүлөт? Мисалы көбүнчө коомчулукта билебиз, психологдорго дээрлик чакырылгандардын саны аз. Экинчи четинен баягы өзүңүз билесиз, психологко барганда башкача көз карашты кабылдабасын деп көпчүлүгү бул нерседен тартынышат. Ачык маекке баруудан, кеңеш алуудан тартынышат. Кандай негизде башка ыкмада? Бизге биздин менталитетке ушул нерсе сиңип калган. Психологко баргандан кийин бул псих болуп калыптыр, ооруп калыптыр деген сөздөн коркушат. Өзү самым деле ар бир адам бир айда жок дегенде бир жолу психолог менен кеңеште болуш керек. Бизде Кыргызстанда психологдор аз болгондуктан, жетишпегендиктен жана менталитеттин төмөндүгүнө байланыштуу биздикилер туура эмес кабыл алат. Ал нерсени как врач катары ар бир айда менин өзүм пациенттерим бар. Келип сүйлөшүп,
жарым саат 1% менен болбоду дегенде жарым саат маек курабыз. Мгм. Анан психологиялык невроз, психоз, тревожно-депрессивный синдром деген азыркы учурда эң негизги диагноздор коюлуп атат. Адамдар самовнушение, коркунуч. Ошондуктан мүмкүн болушунча адамдар өздөрүн алаксытканы жана психологиялык жана моралдык жактан өздөрүн күчтүү болгонго аракет кылыш керек. Мгм. Аракет кылыш үчүн өздөрүн китеп окуш керек, кургоздорун өзгөртүш керек. Кроссворд толтурса болот, сканворд толтурсун, китептерди окусун, газеттерди окусун, мыскыл жана тамашаларды көрсөн уже ал көргөн сайын ою ошол жака бөлүнөт. Негизи жана маегибиздин башында дагы айттыңыз да, мисалы акыркы учурда кырдаалга байланыштуу жана психологиялык жактан жабыркагандар көп болду депчи, көп болуп атат азыркы учурда деле. Ошол эле учурда айтылат, психолог адистер бизде жетишсиз, экинчи четинен баягы элибиздин менталитетке байланыштуу тартынат депчи. Мындай учурда мисалы жарандарга көбүнчө кандай кеңеш берилип, үйүнө жөнөтүлөбү, кандай негизде дарылоо процесси жүрүп атат азыркы учурда? Бейтаптарды айыктыруу, дүрбөлөңгө түшкөндөрдү калыбына Азыр учурда амбулатордук шартта иштеп аткан учурда семейный эле келип профилактикалык осмотрдан өткөнү келдик, өзүбүздү көрсөтүп койгону келдик, анализ тапшырганы келдик деген мамилелер бейтаптар. Аларга үй бүлөсүнө общий ушундай кеңеш берип, дыхательный гимнастика жасаңыздар, үйдө обработка кылыңыздар, эшиктин кол кармаган жерлерди баарын хлорменен жууңуздар, антисептикти туура колдонуңуздар, үйдө сода менен ингаляция кылып туруңуздар, сыртка адам көп жерге чыкпаңыздар, өзүңүздөрдү алаксытыңыздар, сиздерде эч кандай клиника жок, коркпоңуздар. Эгерде сиздер өздүк гигиенаны таза сактасаңыздар, ал нерсе сиздерге жукпайт деген психологиялык жардам негизинде, моралдык түзөшүүнүн негизинде гана жөнөтүп атабыз. Дүрбөлөңгө түшкөндөрдүн психологиялык жактан баягы ар түрдүү ушул баягы коркутууларга, коркунучтарга туш болуп жаткандардын арасында жашы улгайгандарбы же жаш Жок, жаштар деле кездешет. Жаш эле организм 18-20 чыга элек жаштар деле келип атат. Ал дүрбөлөңгө түшүүнүн негизги себеби бул сайттар болуп эсептелип атат. Бизде Instagram, Facebook сайтындагы рекламалар, жаңылыктар адамдын психологиясына терс таасирин тийгизе турган абалда болгондугуна байланыштуу. Бул жакта мындай болуп атат, ошто мынанча адам өлдү дейт. Биз ага алдын алышыбыз керекпи, алдын алып эмне ичсек болот, анаферон ичтик, арбидол ичтик деп келишет да. Бирок оорубаган адамга, здоровый адамга профилактика үчүн арбидол ичсин, арбидол, анаферон деле доказательно 100% иммунитетти защищать этет деп эч ким тастыктык бере албайт. Организмди истощение болбош үчүн суюктукту көп ичип, убагында тамактанып, убагында эс алыш керек, анан ошол психологическая нагрузка болбош керек. Бизге социалдык тармактан дагы интернет колдонуучулар, социалдык тармактын колдонуучулары суроолор узатканда, бизде сизди коноктоболорубуз айтканда, алардын дагы суроолоруна жооп берип өтсөңүз жакшы болот. Биринчи суроого кезек берейин. Омуртка артерия тамырынын кысылышы жөтөлдү, бронхитти пайда кылышы мүмкүнбү деп суроо узаткан. Артерия кан тамырынын кысылышы бул ишемия, остеохондроз, поясничный остеохондроз деп ошондой ооруларды берет, бирок кан тамырдын кысылуусу бул бронхит же бронхиальный астмага алып барбайт. Алар головокружение бериши мүмкүн, гемоглобиндин түшүшү мүмкүн жана омуртканын кысылуусу көбүнчөсү ошол омуртка кысылган, кан тамырлар кысылган деп энцефалопатия деген диагноз менен азыр лечение кылабыз. Мурда внутривенная гипертензия, азыр медициналык термин менен аталышы дисрегуляторная энцефалопатия. Бардык эле көпчүлүк адамдарда кездешет, алардын дагы өзүнүн степень тяжести болот. Легкий степень, средний степень, тяжелый степень. Тяжелый степень уже сопутствующие когнитивные нарушения деп коебуз. Жок, бронхит менен связано эмес. Көкүрөгүм дем алсам бир аз кырылдап атат дейт. Айыкканыма 10 күн өттү дейт негизи коронавирус илдетинен. Кандай учурда рентгенге түшүшүм керек деп суроо узаткан. Айыкканыма 10 күн өттү деп, уже пневмония менен же коронавирус менен ооругандан кийин 12 күнөн 24 күнгө чейин дейбиз, бирок азыркы учурда клиникалык периодко карабастан 40 күнгө чейин дыхательный гимнастиканы жасап, убагында тамактанып, убагында эс алып, мүмкүн болушунча
шарт легкийди өпкөнү иштеткенге аракет кылыш керек. Качан гана өпкөнүн иштеси жакшылаганда ошол поражение болгон клеткалар өзүнүн ордуна келет. Жообузга улай да азыр эл арасынан деле мына социалдык тармактардан деле баягы суроо узаткандардан маектерден көрүп атабыз да, кайсыл жерден рентгенге түшүп алсам болот, канча убакта натыйжасын чыгарып берет экен, канча сомдон деп ушул рентгендин баасын издегендер, кайсыл жерде рентген иштеп атат деген жарандар толтура да. Кандай учурда рентгенге түшүү керек, кандай учурда сунушталбайт? Азыр мындай эл арасында карасаң негизсиз эле ошол баягы дүрбөлөңгө түшкөндүн айынан рентгенге чуркагандардын, кезекке тургандардын саны көп болуп жаткан жокпу деген суроо да. Жөтөл бул 3 күндөн баштап 1 жумага чейинки аралыкта жөтөл токтобосо, жөтөлдүн түрлөрү болот: сухой, влажный, аллергический. Температура, пневмония, ковид бул без клиника эч кандай пневмония деген диагнозду кое албайбыз. Адамдар өздөрүнүн корккондон уламы рентгенге түштү, бронхиалит же пневмония бар экен дейт, бирок клиника жок. Ошондуктан өзүңүздөрдү басып, коркпостон, самовнушение кылбастан, жөтөл, дем алуунун начарлашы жана дене табынынын көтөрүлүшү. Ошол 3 симптом байкалса, сиздер рентгенге түшүп койсоңуздар болот. Жөтөл эгерде 3 күндөн же 5 күндөн ашык болсо, жөтөл улам күчөгөн сайын, биринчи күнү сухой, экинчи күнү влажный, үчүнчү күнү уже жөтөл сыртка чыкпай, отхаркивать эте албай кыйналган учурларда биз рентген тартабыз, грудной клетканы көрүш үчүн. Ошондой жарандар рентгенге түшкөндөн кийинки жыйынтык деле акыркы жыйынтык эмес, сөзсүз дарыгерлерге келгенден кийин акыркы корутунду чыгат, Акыркы корутунду чыгат. Себеби өпкөнү угуп, тыңшап көрүш керек. Бронхит деп ал жакта бергени менен ошол нерсе организмде чындыгында басма өтө эте турган эң акыркы жыйынтык бул только врачтарга кайрылуу керек. Болбоду дегенде поликлиникадагы врачтар. Анан азыр өзүңүз айтып өттүңүз да, жана 3-4 күн, эгерде жөтөл 3-4 күн байкалгандан кийин гана рентгенге баруу керек депчи. Ага чейин кыска жөтөлдөр же ошол баягы 2-3 күн адам жөтөлсө, ал эч кандай коркунучу жокпу. Терлеп туруп, мындай муздакка чыккандан болушу, сууга өткөрүп алгандан болушу мүмкүн. Анан менен сураш керек. Эгерде үйдө пневмония болгон адам болсо, же үйдө бронхити бар адам болгон болсо, же үйдө 1,5 ковид болуп, же зарубежден башка өлкөдөн келген адам болсо, анда алар кайрылыш керек. Үй бүлөнүн көзөмөлүндө болгон адам. Кезектеги суроого орун берели. Нервди кантип чыңдаса болот деп суроо сорашкан. Буга дагы кененирээк түшүндүктүүрөөк жооп берип койсоңуз. Нервди чыңдоо үчүн туура тамактануу керек. Убагында уктап туура тамактануу дегенде препараттар углевой, белковый, белокторду көбүрөөк жеш керек. Белок основной эттин, жумурканын, балыктын составында бар. Рационго 1 жумада 1 болсо дагы биз балыкты аралаштырышыбыз керек. Бирок бизде көпчүлүк учурда 1 айда 1 болуп жатат. Туура эмес тамактануудан улам ашказандын оорусу, нервтердин кысылуусу жана ар кандай патологиялар келип чыгат. Анан адам тревожный, депрессивный синдром деп коебуз. Кичинекей нерсени чоң кылып кабыл алып алгандар болот. Бул психологиялык жактан жабыркаган адамдар. Булар убактысы менен дары препараттар демейм. Успокаивающий чөптөр бар. Өзүбүздө биз Кыргызстан өтө, мындайча айтканда, толур регион болгондуктан өтө жакшы дарылык каражаттарыбыз, дары чөптөрүбүз бар. Мисалы, кадимки эле карвалол, пустырник, валерьянка, ошолордун составы негизги чөптөрдөн дары каражаттар жасалат. Өтө күчтүү дары дармектерге басым жасабастыктан биринчиден өзүбүздү психологдук кеңеште болушубуз керек. Бизде психологдор жетишпегендиктен көбүнчөсү неврологдорго барышат. Өздөрүн психологиялык жактан толук чыңдаш үчүн убагында укташ керек жана моралдык жактан эс алыш керек. Постоянная физическая нагрузка, умственная нагрузка тоже приводит к нервным заболеваниям.
Азыркы ошол биздин экөөбүздүн маегибизде жыйынтыктап жатып, сизге соңку микрофонду узатайынбы? Жарандар кандай кеңешке муктаж болуп турат? Сиздин кеңешиңиз анан баягы азыркы учурда көпчүлүгү кайрылат, бирок сиздерге баягы тилекке каршы дарыгерлердин, сиздердей адистердин жетишсиздигине байланыштуу көпчүлүгү үй шартында эле өз алдынча дарыланууга аракет кылып жатышат. Бул азыркы учурдагы турмуштун чындыгы болуп да. Ошол үй шартында сиздерге кайрыла албай, колу жетпей, байланыша албаган жарандарга сиздин ошол кеп кеңешиңиз болсун? Эгерде сиздерде кандайдыр бир дене таптын көтөрүлүшү же жөтөлүнүн пайда болушу жөтөлдүн көптөн бери калбаган болсо, биз азыр дарыгерлер жетишпегенине байланыштуу ар кандай пульмонологдордун номерлерин, жеке номерлерин баарын сайтка чыгарып койгонбуз. Частный клиникалар өзү иштеп атат. Мүмкүн болушунча өзүңүздөрдү моралдык жактан төмөндөтпөй, психологиялык жактан жогорулатканга аракет кылыңыздар. Дыхательный гимнастикаларды жана өзүңүздөргө жаккан, кээ бир адам китеп окушту жактырат, кээ бир адам прогулка кылышты жактырат, кээ бир адам бирөө менен маек курганды жактырат. Өзүңүзгө жаккан нерсе менен туура заниматься этсеңиздер, сиздер өзүңүздөрдүн моралдык жана психологиялык абалыңыздарды жакшы түрдө сактайсыздар. Баарыңыздарга берчү кеңешим жеке тазалыкты сактаңыздар. Жок дегенде идиш, күнүмдүк иштеткен идиштерди жана үйлөрдү болбоду дегенде хлорамин менен, мила менен жуубастан, ошо хлорамин менен бир жумада бир сөзсүз жууңуздар. Сыртка көп чыкпаңыздар. Сыртка чыккан учурда масканы туура колдонуп жана туура убактысы менен алмаштырганга аракет кылыңыздар. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүш үчүн, иммунитетти көтөрүш үчүн, например, күндө эртең менен ачкарын бир бокал сууга кадимки эле таза аселден салып, бул сахарный диабети жок адамдарга жана аллергиясы жок адамдарга сунушталат. Асел таза асел ичип турсаңыздар болот. Бул иммунитетти көтөрөт жана вируска каршы эффекти бар. Мүмкүн болсун эртең менен азыркы биз учурда молочный продукта жебей дейбиз, бирок өзү молочный продукттын составында кальций жана микроэлементтер бар. Мөмө жемиштерди көбүрөөк кабылдап, эртең менен завтракка сөзсүз молочный продукта, кефир, творог, белковый препараттарды көбүрөөк жегени аракет кылыңыз. Профилактика үчүн витаминдерди колдонуп турсаңыздар болот. Сизге чоң рахмат. Мына ушундай кырдаалда дагы, жумуш учурунда дагы бизге убакыт бөлүп, анын ичинде социалдык тармактын колдонуучулары узаткан суроолорго жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздер дагы эсен аман болуңуздар жана жалпы биздин жарандарга ден соолук болсун. Эски сала кетели, урматтуу көрөрмандар, биздин бүгүнкү программабызда жарандардын суроолоруна жооп берген жана кеңеш берген Ош шаардык ооруканасынын дарыгери нейрореаниматолог Камбарова Айдана Мухтаралиевна болду. Демек, биз жыйынтыкка токтолобуз. Эң биринчи кезекте түрдүү күмөн ойлордон, чочулоолордон алыс болуу үчүн китеп, гезиттерди окуу жана жакшы маанай тартуулай турган видео тасмаларды көрүү сунушталат экен. Мында сырткары ар кандай көнүгүүлөрдү жасоо дагы адамдардын ден соолугуна мыкты таасирин берет дейт. Тактап айта турган болсок, маселен, эртең мененки чуркоо, эртең менен көнүгүүлөрдү жасоо дагы эң мыкты натыйжасын берет. Ал эми жүрөк оорусу бар жана онкологиялык ооруга кабылгандар болсо, кадимки шаарды күнүнө 5 жолудан үйлөп туруу бул дем алдыруучу көнүгүү катары эсептелерин эсиңиздерге сала кетели. Эң негизгиси убагында тамактаныңыз, убагында эс алыңыз жана ден соолукта болуңуз. Ал эми месиздер менен кийинки программага чейин коштошом. Сак саламатта калыңыздар.